El уксун. Карындашым, сизге киши. Ага чейин отурганда. Жоқ, bir kişi oturады, Тилекти киргиздик го анда эмне 10 кишинин документин кирдим не элди чогултуп. Болды, тарайлы жыйындын жыйынтыгын күтөлү. Кыргызстан үчүн. Тугандар, Кыргызстан үчүн деген, калыстык үчүн, таза шайлоо үчүн дегендер барбы барабызда? Үнүгөрдү билдирип койгула, ким таза шайлоо үчүн? Ким таза кылган жок? Таза шайлоо үчүн. Болду. Азыр жыйынтыгын күтөлү, ушакта туралы. Таза шайлоо үчүн дегендер. Таза шайлоо үчүн дегендер. Ушакта кетпей туруңуздар. Болду. Бишкек шаардык мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын кызматкери пара алып жатканда кармалды. Аны коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери колго түшүргөн. УКМКнын басма сөз кызматы бүгүн 25 августта билдирген маалымат боюнча шектүү коомдук тамактануучу жайды текшерүү учурунда мыйзам бузуу бар экенин айтып, жайкы эс алуучу аянтчаны бузуу шылтоосу менен анын ээсинен 100 000 сом талап кылган. 25 августтагы ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүү 50 000 сом алып жаткан учурда кармалды. Ал камакка алынды. Булак Баракелди. БШКнын сыртындагы кайым айтышуу. Борбордук шайлоо комиссиясында жыйын уланып жатат. Саат 14:00 белгиленген жыйын жарым саат кечигип башталып, партиялардагы талапкерлердин документтери тууралуу маалыматтар айтылып жатат. Ал ортодо имараттын сыртында чогулган адамдар ортосунда пикир келишпестиктер жаралды. Ата Мекен партиясынын өкүлү менен жаш кыздын ортосунда кайым айтышуу чыккан. Кызды чагымчылдыкка айыпташып, ага Кыргызстан партиясынын өкүлү болушту. Булак Баракелди. Шайылдабекова Тилек Токтогазиевди туура сүйлөгөндү үйрөн деп катуу айтты. Ата Мекен партиясынан депутаттыкка талапкер болуп бара жаткан Тилек Токтогазиевге БШКнын төрайымы катуу айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Токтогазиевге «Тилек, сен саясий айдынга талапкер болуп баратасың, а дегенде туура сүйлөгөндү үйрөнүүнү сага кеңеш кылам. Бул жакта сенин оюңа келген нерселер эмес, карала турчу маселелер каралышы керек. 5-чи жолу түшүндүрүп айтып жатам», деди Шайылдабекова. Ошондой эле Шайылдабекова Токтогазиевди атаңдаштарын урматтоого чакырды. Булак Элдик медиа. Финпол депутат Тынчтыкбек Конушбаевдин мүлкүн текшерүүдө. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын кызматкерлери Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Конушбаевдин фирмаларын текшерип жатышат. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына укук коруу органдарынын кызматкерлери билдирген. Алардын айтымында социалдык тармактарда Жогорку кеңештин депутаты Конушбаевдин салыктан качкандыгы тууралуу билдирүү жарыяланган. Анда Конушбаев 2006 жылы 40 000 сомго 2200 чарчы метр жер тилкесин алгандыгы көрсөтүлгөн. Жер тилке 2005 жылы Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан 5-кичи районундагы көп кабаттуу турак үйдүн курулушуна 2054 жылга чейин убактылуу пайдаланууга берилген. Бирок 2015 жылы бул жер участогы Конушбаев тарабынан өзүнүн фирмасы Байтур курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясына 100 000 сомго сатылган. Бирок бул аймакта жайгашкан жер тилкелеринин баасы болжол менен $500 000 түзөт. Конушбаев Ысык-Көл облусунда Керемет пансионатынын 6-7 гектарга жер участогун кургандыгы көрсөтүлгөн. Финпол легалдаштыруу фактысы жана салыктык кылмыштар боюнча сотко чейинки тергөө ишин баштады. Булак Элдик медиа. Ыйман Нуру саясий партиясынан 102 талапкердин тизмесинин документтери Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлгөн. Бирок берилген документтердин арасында мыйзамга шайкеш келбеген учурлар аныкталды деп билдирди БШКнын төрайымынын ордун басары Абдыжапар Бекматов. Маалыматка ылайык Нуржигит Кадырбековдун өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууну токтотуу боюнча буйруктун көчүрмөсү жок болгон. Аталган партиядан дагы ондой талапкердин документтери толук болгон эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы учурда 4 партиянын документтерин толук карап бүтө элек. Булак Элдик медиа.
Бүгүн 25 августта эртең мененки саат 9:00 чамасында Бишкек Ош Уна жолунда жол кырсыгы болду. Алдын ала маалыматтарда Хундай Бишкек багытына бара жатып, алдыдагы унаны ашып өтөм деп каршы тилкеде келе жаткан ВАЗ-2104 унасы менен кагышкан. Кырсыктын натыйжасында 5 адам жабыркады. Аталган окуя КЖБРге катталып, топтолгон материалдар Жайыл райондук Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Булак элдик медиа. Эрнис Бөрүбаев дагы бир жигитти унаалуу кылды. Акыркы убактарда кайрымдуулук иштери менен алек болгон Эрнис Бөрүбаев канат аттуу 2 бут иштен чыккан жаш жигитти темир тулпарлуу кылды. Бул тууралуу Бөрүбаев соц тармактагы баракчасына жарыялады. Канат инебиз темир тулпарлуу болду. Жардам колун сунган бир туугандарга Алла ыраазы болсун деди ал. Буга чейин канаттын жашоосун Бөрүбаев видеого тартып, коомчулуктан жардам сурап кайрылган. 2 буту жок болгондуктан протездин жардамы менен гана баса алат. Жалгыз тургандыктан батирде күн кечирип жардамга муктаждыгы айтылган. Булак Кадам медиа. Атамекен, Бирбол, Ордо, Чоң Азат, Реформа саясий партиялары Кыргызстан партиясын каттоого байланышкан чыр боюнча президент Сооронбай Жээнбековго, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевга жана акыйкатчы Токон Мамытовго кайрылуу жолдошту. Аталган саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясын каттоодо мыйзам бузулду деп эсептеп, тийиштүү кызматкерлерди жоопкерчиликке тартууну суранууда. Белгилей кетсек, кече 24 августта саат 18:00 чейин партиялар 5 миллион сомдук шайлоо күрөөсү менен талапкерлердин тизмесин тапшырышы керек эле. Буга байланыштуу Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесин катташ үчүн документ кабыл алуунун мөөнөтүнө байланыштуу чыр чыккан. Журналда Кыргызстан партиясы документ тапшырган убакыт чийилип оңдолуп 17:59 деп жазылган. БШК бул маселе жумушчу топтун жыйынында талкууланарын билдирген. Булак Габаритовы. Сузак районунун аймагында жаш өспүрүмдөр арасындагы жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу багытындагы милициянын иш-чаралары улантылууда. Бул тууралуу Жалал Абад облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Иш-чара учурунда өспүрүмдөргө велосипед менен чоң көчөлөргө чыкпоо керектиги эскертилди. Айдоочуларга жаш балдарды унанын алдыңкы отургучуна отургузбоо зарылдыгы жеткирилип, жол эрежесине баш ийүү керектиги айтылды. Милиция кызматкерлери ата-энелерди күн ысык мезгилдерде балдарына көзөмөл кылып, алардын кооптуу аймактардан сууга түшүүсүнүн алдын алууга чакырышты. Жайкы эс алуу учурунда окуучулар коомдогу жат көрүнүштөргө аралашып калуусун болтурбоо жана кароосуздуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Булак Ракурскийжи. Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы булактар билдирди. Алардын айтымында Алмазбек Орозалиевди дайындоо жөнүндө буйрук буга чейин чыгарылган. Бирок Ички иштер министрдин жаңы жетекчисин команда менен тааныштыра элек болчу. Буга чейин Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын башчысынын кызматын Канат Жумагазиев аркалаган. Ал парламенттик шайлоого катышып жаткандыгына байланыштуу кызматтан кетти. Алмазбек Орозалиев 2015 жылдан бери Ички иштер министринин орун басары болуп иштеп келген. 2020 жылдын 25 мартынан 11 майына чейин ал өзгөчө кырдаал учурунда Бишкек шаарынын коменданты болгон. Булак Ракурскийжи. Чүйдүн Москва районунун Беловодск айылындагы Борбордук базарда иретсиз коюлуп, жол тыгынын жараткан автоунааларга көзөмөл күчөтүлдү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга рай администрациядан билдиришти. Райондун Борбордук базары Бишкек Карабалта авто жолунун боюнда жайгашкан. Учурда жол курулуш иштери бүтүп, узундугу 30 метр болгон жер алдынан жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмө курулууда. Беловодск айылындагы Борбордук базар Бишкек Карабалта автоунаа жолуна жакын жайгашкан. Учурда жол курулуш иштери бүтүп, жөө жүргүнчүлөр жер алдынан өтүүчү өтмө курулуп жатат. Базар жолдун эки жагына тең жайгашкандыктан автоунаалар жол боюна иретсиз коюлчу. Ошондон улам автоунаалардын тыгыны пайда болуп, жөө жүргүнчүлөрдүн өтүүсүнө кыйынчылык жараткан. Бүгүн 25 августта жергиликтүү бийлик жана тартип сакчылары тарабынан ыкчам көзөмөлгө алынып, жол боюна коюлган автоунаалар иретке келтирилди. Эми өткөн күндөргө караганда жол тыгыны азайып, жолдо жүрүүнүн эрежелери сакталууда деп билдиришти акимияттан. Булак Турмушкейжи.